Урматтуу журналисттер, мен şu кечээки Баткен шаарында Кызыл Бел постунда Тажик Республикасынын мамлекеттик делимитациялоо демаркациялоо комиссиясынын төрагасы Етимов Саймен Сатарович менен кошо кол коюлган протокол боюнча бир маалымат берип коеюн деп атам. Негизинен бул протокол эч кандай бир мамлекеттик чегараны же мамлекеттик чегараны чечүү маселеси эмес. Негизинен бул протоколдун эң башкы максаты 14-17 сентябрда болуп өткөн конфликтти регулировка кылуу. Ал конфликтти каким-то образом ошону жайгаштыруу маселелери гана каралган. Көпчүлүк түшүнбөгөн же болбосо түшүнгүсү келбеген кээ бир журналисттер же болбосо блогерлер ушу жерлерди берип бериптир, сатып жибериптир деген жалган маалымат таратып жатышат. Ошол бойдон айтып коюшум керек, эч кандай эч кимге 1 сантиметр дагы жер берилген жок, берилиши мүмкүн да эмес. Себеби дегенде кечээки протокол боюнча бүгүн толук бойдон журналисттерге биз таркатып беребиз. Журналисттер алсын, аны окусун, көрсүн, жана ошонун негизинде гана маалымат коомчулукка таратса жакшы болот эле деген ойду айтамын. Негизинен бул жерде эң башкы бир маселе каралды. Бул ошол конфликтке алып келген ар дайым көптөгөн конфликттер катталган постторду эки тараптан тең жоюу боюнча маселе каралган. Анын негизинде биз тараптан тандык посту, то есть тандык чегара заставасы, ал эми Тажикстан тараптан бедак чегара заставасы толук бойдон жоюлуп, консервация кылынып, ал жердеги биздин чегарачыларды биз чыгарып кетүү маселесин карадык. Жана ал жерде чегарачылар дагы, куралдуу чегарачылар, граждандык адамдар дагы болбой турган кылып сүйлөштүк. То есть чегарага жакындап эч ким келбей турган болуп маселени карадык. Бул бир. Экинчиден, эми бул бир застава, кийинкиси 3 пост, чегара посттору. Бул биринчи пост Булак башы Көх посту. Булак башы биз тараптан, Көх Тажикстан тараптан. Ал посту дагы ушул жок кыла турган болдук эки тараптан тең. Кечээки 14-17 сентябрда чыккан конфликт именно ушу Булак башы Көх постунан чыккан, чегара постунан. Анан кийинки пост бул Аксай дача жергилигиндеги Аксай посту, алардын Шаршара посту. Ушул эки пост дагы ар дайым конфликтти жаратып келет. Бул посттордун ордуна ал жерге милициянын коргоо тартипти сактоо пунктун ачайлы деп чечтик. Алар өз тарабына коюшат, Тумбанын ылдый жагына ошол Майти Ходжалуу айылына милициянын өзүнүн пунктун ачышат, чтобы тартипти караш үчүн. Биздикилер болсо Аксай айылына кире бериштерге милициянын пунктун коебуз. Ал жерде биздин милиционерлер дежурт этишет дагы, чтобы баягы укук бузуулар болбосун деген гана негизде. Куралданган жоокерлер, чегарачылар ал тараптан дагы, биз тараптан дагы болбойт. Аларды алып салдык. Андан сырткары Каттатус биз жактан, Тажикстан тараптан Карачикум посту. Бул жерде эч кандай эл жашабайт. Моул посттордун бардыгында эле элдер жашабайт. Элдер жашабаган посттор. Биз тараптан Каттатус постун биз алабыз. Тажиктер тараптан Карачикум постун алышат. Ошентип биз бирден застава жана 3төн посту эки тараптан жок кыла турган болдук. Ала турган болдук. Себеби мунун эң негизги башкы маселеси, урматтуу коомчулук, биз бул жерде эч кандай бирөөгө bir жер өткүзүп бериш боюнча протокол кол коюлуп берген жок. Кандай bir границаны
анықташ боюнча кол коюлган жок. Бул жерде таза конфликтти мындан ары болтурбай кармап туруу үчүн гана протокол кол коюлду. Ал эми граница, то есть чегараны аныктоо, аны кайсыл тарапта кандай болушун чечүү бул мамлекеттик комиссия, делимитация, демаркация жүргүзүү мамлекеттик комиссиясы гана чечет. Ал комиссия дагы жакында Кыргызстан жана Тажикстан мамлекеттеринин арасында комиссия тез арада ишин баштоо боюнча дагы чечим кабыл алдык. Андан сырткары ошол жерлерге, ошол пост алынган жерлерге эки тараптуу өздөрү тараптан ар бири өз тарабынан камераларды коебуз. Камералар күнү түнү байкап турат. Бул посттор, дагы бир жолу айтайын, Тамдык биз тараптан, алар тараптан Бидак заставасы, Аксай биз тараптан, алар тараптан Шаршара, биз тараптан Каттатуз, алар тараптан Карачыкым, биз тараптан Булакбашы, алар тараптан Көх постторунун тегерегинде, же ошо посттордун жанында эл жашабайт. Эмне себептен азыркы учурда Баткен тургундары митингге чыгабыз деген маалымат тартат? Эми мындайда, кече ушул чечимди кабыл алаардын алдында биз ага чейин дагы 2 жолу жумушчу комиссия Аксай эли менен, себеби бул Аксай айылынын тегерегиндеги гана посттор да, бул башка айылдарга тиешеси жок. Эми Каттатуз менен Карачыкымдан башка. Ал жер Лейлик районунда, Лейлик районунун ылдый жагында болот да, ал жерде адамдар жок. Бул Аксай айылынын тегерегиндеги посттор негизинен Аксай элинин тиешелүү болот да. Ушунун алдында жумушчу комиссия 2 жолу аксайлыктар менен жолукту. Андан сырткары кечээ мен өзүм эрте менен Аксайдын ушу активдүү адамдардын баарын чогулттум. 50ден ашык жаштарды чогулттум. Алардын арасында айыл өкмөтүнүн башчысы Алимбек Сабиров деген жигит, айыл башчысы Эркен деген киши жана башка жаштар менен баары менен сүйлөшүп, ошолор менен акылдашып, алар менен сүйлөшкөндө алар мага бир гана ушул нерсени айтты. Эгерде Бидак заставасын алдырганга, ошону токтотконго күчүңүз жетсе, анда биз макулбуз. Анда биз сизге рахматыбызды айтабыз деп баардыгы ушундай суранышты билдиришкен. Биз кече 12ден баштап 4кө чейин 4 саат сүйлөшүп отуруп, ошолор эл койгон талаптын баарын аткарттырдык. Эл койгон талаптын баары аткарылды. Анан кийин билип билбей эле жалган маалымат таратышып, жанагы могул жерде кечиресиздер, эми мен аны көзүм көрбөгөндөн кийин, бирок ушундай эле болуп атат. Жанагы Бишкекте же болбосо алыс жактарда жатып алып эле кайсыл бир постторду чыгарып коюп, мына баарыбыз ачып берип койду, мына кирип кетет экен, моунту баарын алдырып коет экенбиз деген эле жанагы дезинформацияларды чыгаргандарга дагы кайрылып айтып коёр элем. Буюрса, кыргыз элибиздин, кыргыз жерибиздин бир дагы сантиметр жерин алдырбайбыз. Бизге, урматтуу журналисттер, урматтуу коомчулук, мамлекетибизге тынчтык керек. Бизге конфликттин, согуштун, атышуунун кереги жок. Мына ушул багытта биз жумушубузду жүргүздүк, жана ушул багытта жумушубуз мындан арыда болот. Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн, Кыргызстан согушту жек көргөн өлкө. Ошондуктан мен ойлойм, биздин кабыл алган чечимдерибиздин бардыгы мамлекетибиздин, элибиздин, журтубуздун кызыкчылыгы үчүн кабыл алынды.